Саламатсыңарбы урматтуу коноктор, урматтуу катышуучулар. Баарыбыз билгендей, ушу жылдын башында президенттин жарлыгы чыккан. Ушу жыл год нравственности, воспитания и культуры деп жарыяланды. Нравственность тууралуу кичине мындай элдер көп түшүнбөй, анткени баягы эки мааниси бар экен, вера анан нравственность деп, бирок биз эми баарыбыз ыйман дегенди туура түшүнөбүз да. Бирок мен жеке оюм боюнча мен бул иретти кичине алмаштырмакмын да, анткени мен үчүн биринчи орунда сөзсүз тарбия туруш керек, анткени тарбиянын аркасы менен биз ыйманга да жетебиз, маданиятка да жетебиз. Эми албетте тарбиянын ар кандай деңгээлдери бар, ар кандай жолдору да, түрлүү жолдору бар. Бирок максаты бир. Бул адамды адам кылыш. Мындайча айтканда, жөнөкөй сөз менен. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун да бир сөзү бар го. Дүйнөдөгү эң кыйын нерсе күнүгө адам болуш, адам бойдон калыш деген маанидеги сөздөр. Эми бул биз нерсени кандай түшүнүшүбүз керек? Өйдө жактан түшкөн көрсөтмөбү же болбосо кандайдыр бир мындай элге кайрылып ушундай маанилүү нерселерди мындай эстетүү максатында жарыяландыбы, бул ишке ашабы, ашпайбы, туура баарыбыз түшүнүп атабыз. Ыйман, маданият, тарбия баарыбызга керек. Бирок ушунун механикасы, жолдору кандай болот деген мындай дагы башка көптөгөн суроолор пайда болуп атат. Жыл башталганда эле ыйман жылы, маданият жылы деп айтылганда эле мен мындай түшүндүм да, мындай илгери Советтер Союзунда мугалимдер, анан ар бир ишкананын директору план түзүп алышып, анан улам чогулуш өткөрүп бир айда 2 жолу. Анан орусча айтканда морализаторство деп коет го. Анан ошондой болобу деп мен мындай мага чынын айтканда жаккан эмес. Себеби дегенде буга чейин эле тарых жылы болду, маданият жылы болду, ал жыл түшүнүктүү. Анда иш-чаралар өткөрүлөт, кандайдыр бир маданий иш-чараларга, жазуучуларга, сүрөтчүлөргө грант берилет. Бир программалар жасалат, мазмунга көбүрөөк көңүл бурулат деп. Бирок кийин ойлоп көрсөм, негизи бул жыл биз баарыбыз коомчулук үчүн ойлоно турган жылда өзүбүз суроо беришибиз керек. Анан анын деле мындай албетте жыйынтыгы чыгат деп ойлобойм мен. Жыйынтык чыгарыш кыйын да. Бул мисалы үчүн 10 жылга, 20 жылга же 100 жылга таасир берчү бир мындай суроолорду берип өзүбүз тазаланышыбыз керек да. Анан менин оюмча биз ушул ыйман жылын, мен орусча нравственность дегенди мындай толук кыргызчага которо албай атам. Ыйман дегенде дагы, адеп дегенде дагы мындай ошол нравственность деген маанини бербей атат. Бирок баарыбыз биз ошол терминди алып алып, ыйман деп, адеп деп алып алсак, ошону түшүнүшүбүз керек дагы өзүбүздүн коомдогу болгон бүт көйгөйлөрдү талкуулашыбыз керек, көбүрөөк талкуу болуш керек. Анан чын эле мындай чын дилинен адамдар жооп бериши керек да. Кыздын 40 чачы улуу деп сиз да жакшы айттыңыз, Султан агай. Себеби дегенде азыр мына коомдо КТРКда жана келин деген передача чыгып атпайбы? Анан мен көбүнчө кыз келиндер, укуктар боюнча көп жазам жана ушул тема мага кызыктуу. Анан мындай келинди айтканда мен жамандагым келбейт, ошол передача эле жаман экен. Анан ошол талкуулар баарыбыз эле ошол талкууга катышып, өз оюбузду айтып, баарыбыз бүтүп калды да талкуучу. Бирок мени мындай өкүндүргөнү ошол келин деген передача биздин коомдун азыркы мезгилдин күзгүсү да. Себеби дегенде албетте бул жаман программа, албетте биз жанагы тойкананы бүт өлкөгө көрсөтпөшүбүз керек, алып баруучунун ордуна тамада болбошу керек. Жана ошол жерде кайнене деген чоң атты алып отурган ошол эмнегедир бутуна массажга муктаж аял, эмнегедир келин дегенди кул деп кабыл алган аял ошол биздин коомдун кайненеси эмес да.
Себеби дегенде кыргыздар ошол кайнене же болбосо ошол 50-гө чыккан, 60-ка чыккан, 70-ке чыккан аял аябай акылдуу, аябай мисалы үчүн тең салмактуу анан болушу керек да. Анан биз ошону КТРК бүт эң башкы каналга чыгарып алып элдин мээсине сиңирип атабыз да. Бул жакшы депчи. Анан кийин программанын түзүүчүлөрү салт сана дейт, биздин салт санабызга туш келет, ушу айылда бүт эле келиндер ушинтип жашашат, бул жакшы нерсе деп атышат да. Эми андай талкууга кирсек, биз кыргыздын салтында деле мен көргөн эмесмин, ошол кыздар чыгып алып, анан мен күйөөгө тиет элем деп өзүнө вещь деп коет го, бир буюм катары мамиле жасап, өзүн сатып, ошондой болуп атат да. Анан бирок ошентейин десе, бизде коомдо эки жүздүүлүк бар да. Себеби дегенде Facebookка чыгып ар бир эле адам акылдуу болгусу келет, сындайт ал передачаны. Жок, биздин жашоодо андай жок. Биз келинге андай мамиле жасабайбыз. Биз ошондой кайненени көргөн эмеспиз. Биздин коомдо баары жакшы. Менин үй бүлөмдө сонун. Мен андай эмесмин дейт да. Бирок бир немени окуп коеюнчу анан комментарийди. Бирок жашоого келгенде андай эмес. Биз ошондой эле кайненелерди көрүп атпайбызбы? Анда мындай передача чыкса, экинчи аял, токол деген передачаларды чыгаралы деген сунуш болду. Анан ошондо бир Айгүл Жунушалиева деген менин кесиптешим бар, ошол жазып атпайбы, окуп койсом Facebooktан. Өткөндө доктурда кезекте турганда бир жакшынакай эле көрүнгөн аял айтып атат жаш кызга: 23-кө чыккыча оозуңду ачып жүрөсүң. Тигине подружкамдын кызы 18 жашында эле зам министрди кармап, машина, үй саттырып алды. Подружкам иштебей жыргап эле калды. Андан башка дагы бир экөө менен сүйлөшөт экен. Шуулдайт тим эле деп. Тигил байкуш кыз болсо, шыгым жок болсо, эмне кылайын деп өзүн күнөөлүү сезип отурат дейт. Анан биз передачада ушундай болуп атат, ушул передача жаман, КТРК жаман дегенибиз менен жашоодо ушул көрүнүштөр болуп атат да. Анан ошондой аялдар деле бар, ошондой кайненелер бар. Анан бирок бир жаман жери ошол телеканалдан ошол баалуулуктарды, ошол эрежелерди биз чыгарсак, сен ушундай кайненесине массаж жасаш керек экен, эч өзүнүн максаттары жок ушул жашоодо, билим алууга, иштөөгө, мындай адамча жашоого, личность болууга эч кандай укугу жок болуш керек экен келин деп. Ошентип передачаны чыгарып койсок, бул легализация болот да, мыйзамдаштыруу болот. Демек, ушул мен жасап аткан нерсе туура экен депчи. Андан көрө ушул менин мындай эң чоң максатым да, бирок ошого жетишебизби коом катары. Себеби дегенде ар бир адам өзүнө жооп бериши керек, өзүнө ошондой суроону бериши керек. Мен күнүмдүк жашоодо ошол эже мага ошентип айтса, мен ага эмне деп жооп берем депчи. Ошол жерде жооп бериш керек, ошол жерде айтыш керек. Анан Facebookта эле мен жакшымын, калгандары жаман дей берсек, анда биз ошо эки жүздүүлүктөн айрылбайбыз да. Анан дагы кийин улантармын, мен ошо негизги айтайын деген кыз келиндер боюнча, биздин салттар боюнча, анан ушул ыйман адептүүлүк боюнча. Бирок эң башкы ой, менимче, самая большая нравственность — это дать нашим девочкам образование. Вот самая большая нравственность — это вот в этом. И КТРКдан дагы бизде андай сонун кыздар, мен кыз деп деле бөлбөйм, эркек киши деп деле бөлбөйм. Өз билими менен, өзүнүн аракети менен көп сонун жетишкендиктерге жеткен адамдар аябай көп. Биз эмне үчүн ошолорду көрсөтпөшүбүз керек? Ошолордун баалуулуктарын эмнеге көрсөтпөшүбүз керек? Ыйман адеп маданият жылын иштешкенге мен катышкам. Биринчи, ыйман дегенде бул көбү бул кандайдыр бир динге байлап атышат да. Бул ислам дининин баалуулугу экен деп. Жок. Бул кыргыз улутунун улуу баалуулугу. Бизде ыймандуу бол, бирөөгө жакшылык кыл, бирөөгө жамандык кылба, кыянатчылык кылба. Жакшы окуу, жакшы адам бол деп өстүргөн. Мына ыймандуулук. Ушул жөнөкөйлүү айтканда. Анан баягы маданият десе көбү ойлоп атат. Тиги жазуучулар менен маданият кызматкерлери сүйүнүп жүрөт. Быйыл дагы биз грант алып китебибиз чыгат экен, анан тиги. Андай эмес. Бул адамдын ички маданияты жөнүндө сөз болуп атат. Адамдын ички маданияты. Туура ой жүгүрткөнү, позитивдүү ой жүгүрткөнү жөнүндө сөз болуп атат. Анан бул быйыл эле ушул белгилеп эле токтоп калат деген сөз эмес. Бул бийлик ошо ушуну иштеген адамдар ойлойт да, бул коомго импульс деп коет.
коомго мындай бир ориентир шуну берип коюш керек, ойлонуп калсын коомчулук деген эле сөз. Анан былтыр тарых маданият жылында көрдүңөр. Бул коомго ушундай нерсе берилгенде эмнелер пайда болду? Маданиятта бир топ жетишкендиктер болду. Мен башкаңарды билбейм. Машботойду угуп атканда мен комузчу, мен ушундай аябай сыймыктандым да, өзүмдүн ушул улутка таандык экениме, ушундай бир бай тарыхыбыз, мурасыбыз бар экенине сыймыктандым. Анан ошол көчмөндөр оюну болуп атканда кандай биз мындай төбөбүз көккө жетип атты. Бул Кыргыздын өзүнчө кичинекей бренди болуп калды. Биздин бай тарыхыбыз бар экен. Эгер бай тарыхыбыз бар экенин билбесек, өзүбүздүн салтыбыз, маданиятыбыз бар экенин билбесек, биз кандай мамлекет курбайлы? Бизден тим эле миллиарддаган көлөмдөгү нефти чыккан күндө деле тарап кетебиз. Биз ошондой бир улуттун баласы экенбиз деп мынакей эми тарыхыбызды кандай изилдеп жүрөт? Мен аябай окуйм да. Биздин бай тарыхыбыз бар турбайбы? Биз түптүү эл турбайбыз деген түшүнүк бизде пайда болду. Ошон үчүн мындай ыйманга келели, биз ушундай бир жакшы бир мамлекетибизди бекемдеп алалы деген нерседен улам жасалган нерсе. Ушуну туура түшүнүп койсоңуздар. Сөздү мен эми кеңири улап кете берсем болот. Мен бир мисалдан баштайын. Эртең менен келип эми көчөдө эле көргөм. Таласта бир айылда бөлүшүп алып мушташып атышат. Мен ал тарыхты журналист катары изилдебей туруп айтпасам болот эле, бирок чыгып кетти. Кайсы бир айылга таластын кушчу жана саруу деген бар экен. Азыр ошо интервьюсун угуп келип ушунчалык жүрөгү ооруду да. Сен кушчусуң, сен кетишиң керек деп ал жактагы саруу дейби, кадык дейби, ушундай уруу жерлердин баарын ээлеп алдың, сен байсың деп анан ушуга чыгып кетти да. Анан 21-кылым болуп атса, мына жакында шайлоодо болот. Уруу башчылар чогулуп атат. Биздин бала президент болсун деп атат. Керек болчу болсо момундай окуяга күбө болгом. Өткөндө мен уруусун айтпай эле коеюн, катуу тийбесин. Барсак бул биздин баланча уруунун жакшысы, кыйын жигити деди. Мен ал жигитти тааныч элем, ал ошол уруунун башчысы экенин билген эмесмин. Анан мен мындай дедим, аксакалдар, бул баланы мен Кыргыздын чыгаан 200 баласынын бири деп жүрсөм, силер анын деңгээлин бир уруунун лидерлигине түшүрүп койдуңар, ушуңар жарайбы? Анан эми ушул биз Кыргыз мамлекетин түптөй эле эмне деген дүйнөдө эмне деген окуялар болуп атат. Азыр деген сууну ээлейли, мөңгүнү ээлейли, байлыгын ээлейли деген согуш жүрүп атса, биз болсок кичинекей айылда 5ке бөлүнүп алып согушуп атканыбыз бул ыймандуулук эмес. Мен ошону мындай азыр ушундай эмоционалдуу айтып атам, бул ызаландым да, ардандым. Неге биз ушу кичинекей айылда билбейм, мүмкүн алардан кыянатчылык кеп анда эмес, кеп деген ошондо болуп атпайбы? Анан баягы Дөталиеваны биз баарыбыз баса калдык. Ал кыз албетте мындай коомдук айыптоого сөз жок, мындай бир кызматынан бошотулуптур. Бирок эми азыр чуркап жүрүшөт, ошону соттотуш керек наглядный кылып деп. Ал кыз Кыргыздын ичиндеги чындыкты айтып салды. Ошонун курмандыгы болду. Ичибизде жашап атпайбы ушул нерсе? Ушул нерсе жашап атпайбы? Саясатчылардын ичинде. Карап көргүлөчү кесиптерде жердештер болуп, бул нарындын кести, бул таластын кести, бул баланчанын кести болуп атабыз. Мен көп нерсени айтат элем, эми ал темалар бул эгер ушул иш-чарабыз уланып кетсе дагы айтам мен. Кесиптер тууралуу айтсак болот. Биздин эмнелерди кантип жасып, эмнелерди ойлонуп атканыбызды айтсак болот. Бирок мен бир эле нерсени айтайын. Ыймандуулук бул сарамжалдуулук. Ыймандуулук бул балага, өсүбүздүн артыбыздагы балдарыбызга, кыздарыбызга айда туура айтты, билимине инвестиция жасоо деп түшүнөм. Мен ысырапкорчулук жөнүндө мурда деле жазгам. Бирок былтыркыдай мындай коомдо талкуу болгон эмес. Көбүнчөсүн жаштар ыйлап, агай туура айтып атасыз. Анткени алар моягына чейин жетти да. Анткени ал окутканга эне аталары 20 000 сом таппайт, бирок 20 койду жеп салып атпайбызбы? Мен согушам баардык жерде, чоң ресторандарда менин досторум коркушат мага сөз бергенден. Баягы күндө ушундай талкуу болду бир жерде. Тамадалар келиптир. Эмне кылабыз депчи.
Азыр тойдун баарын форматын өзгөртөлү, анан тигинтел дегенде майнап чыкпайт. Элдин аң сезими бир күндө революция болуп өзгөрүлүп кетпейт. Англисче step by step, шаг за шагом. Мындай бир кичинекей иштен баштайлычы туугандар, тамадалар. Силер айткылачы үй ээлерине. Ош базардан барып калпактарды албасын. 80 сомдук, 100 сомдук Кытайдан жасалып келген. 70 сомдук, 100 сомдук жолуктарды алып таратпасын 200 аялга. Ошондон айткылачы ошону. Андай эле алгысы келип эле кийгизгиси келип атса, биздин тоңдон, ат баштан, лейлектен салган кандай буюм тайымдар келип атат. Берсин ошону. Сүрөтчүлөр үстүккө өтпөй кышында тоңуп турушат ала тоонун жанында. Андай эле бай болсо ошолорду өткөрсүн. Жакшынакай сүрөттөрдү үйүн илип койсо, кандай сонун мисалы. Андай эле ошо бирденкени буюмдарды бергиси келип атса, жок дегенде ошондон баштайлычы деген нерсени айттым. Анан бул жерде мына менин кесиптештерим арасында шакирттерим турат. Эми бул дуулдатып эле эмес. Ар кимисте той бар, жамандык бар. Ошондо эле айтып эле. Эне табысты токтотуп эле, досторубузду токтотсок эле жылыш болот экен. Октябрда барганда ат башта мен жазгам. 15 ушундай кой жегенбиз. Мен Куда катары барган үчүн унчук алган эмесмин. Кийинки барганда 15 коюн мен 10го түшүрдүм. 7ге түшмөк. Бирок түнү менен ал жердеги жакшылар ойлонуп туруп уят болот. Кудабыз тиги алыстан түптөн келсе кантип биз ушундай да мына ушундай ой жүгүртүүбүздү өзгөртсөк. Эми ошону айттым да, эми 5 коюңарды 2 балаңарга берип койгулачы. Ушул силердин энчиңер деп берип койгулачы. Алар жок дегенде кубанып туруп кетишет. Ай, биздин деген 5 коюбуз бар. Эмки жылы 7 болот, аркы жылы 15 болот. Бул биздин капиталыбыз бар деп кетет деп. Ошон үчүн күйгөндөн айтам 1 сабак дечи, күйгөндөн айтам 1000 сабак деген бар. Биз mo айрыкча интеллигенциянын өкүлдөрүчү мындай бир күнүмдүк жанагы майда чүйдө жана бири-бирибизди жемей, бири-бирибизди тартмай дагы кичине мындай дүйнөгө кеңирирээк карап койсок жакшы болот эле. Башкалар эмнени ойлонуп атат, биз эмнени ойлонуп атабыз дегенди. Биз улут катары бекем болуп, биримдиктүү болуп, сарамжалдуу болуп, еврейлердей, өзбектердей, дуңгандардай өлгөн өсөр деп коет, мен ачык айтайын. Аны бир чоң шаан шөкөт, бүт айылдын, бүт райондун, акыры келип бүт республикасынын, бүт улуттун трагедиясына чейин айландырбай, жөнөкөй, жупуну жашоо кылсак эле, миллиарддарды биз өзүбүз чачып атканыбызды билсек эле, жөндөн жөн жок. Анан эле ыйлап эле бири-бирибизден карыз сурап жүрөбүз, жетпей, вечно, түбөлүк жетпей карыз менен жүрөбүз да. Вот ушуну бир ойлонсок, силкинсек, ал деген эми саясат деген ызы чуулар боло берет, талаш тартыштар боло берет. Анан бирөө айтып атпайбы, чоң саясат жазбайсың сен Жумагулов. Каякта эле Кыргыздын ата салтынан тигуларга тийишесиң деп. Эми Петр Бирди же болсо тиги Ататүрктү карагыла. Алар деген ошол элдин салты, көз карашы, жүргөн турганы ошол заманга, ошонун өсүшүнө зыян келип атканын билгенден кийин анан адамдардын көз карашы, бүт массанын көз карашы, баскан турган ойлонгону, жүрүм турум салттары өзгөргөндө анан ошондо чоң саясат, мындан өткөн чоң саясатты мен көргөн жокмун. Ал бул жакта 100-120-200 киши айтышып, койтушуп жүрө беришет. Ошон үчүн бул иш-чара Азамат рахмат, уланталы, биз эмнелерди жасабыз дегенди айтсак болот. Жердешчилик жөнүндө өзүнчө сөз кылалы, туурабы? Уруучулук жөнүндө сөз кылалы. Ошон үчүн темалар абдан көп. Мен деле айтып бере берем темаларды. Анткени бул жерде уюштурган 2-3 кишинин эле жумушу эмес, бул баарыбыздын жумушубуз. Баардык позицияда, баардык форматта биз оюбузду ортого төгүп, бул общественная, национальная дискуссия деп коет. Коомдук талкуу, улуттук талкуу болгондо адамдар ошондон рационалдуу, сарамжалдуу нерселерди өзүнө алып, сиңирип, анан өзгөрүлө берет. Атам тирүү болгондо бир жолу сурагам. Ата,
ушул баягы салт деп атат. Бул чын эле ушундайбы? Мурун кандай эле мурун кандай болчу эле деп сурасам айтат, мурун андай жок болчу дейт такыр. Мындай конокко барганда бир мындай кичинекей кабырга берсе ошого эле ыраазы болуп калчубуз дейт. Ошондо атам дагы ушу нарындык еттин мекени. Мен сиздин да сөзүңүздү улап кетейин, анткени биз кээде кыргызча сүйлөп калсак эле, биз манкурт болбой калдык, эми жакшы болуп калдык деген нерсе. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында манкурт деген бул мээнин оорусу да. Бул тилдин оорусу эмес, бул мээни кантип чайкалып калган, кантип аны өзгөртүп койгон деген нерсе да. Анан ушундай салттар кантип пайда болуп калып атат. Бул чындыгын айтканда тарыхчы катары көп нерселер салт эмес, менин көз карашымчачы. Болуп калган нерсе, мисалы ошол эле Ошто азыр күйөө баланын достору мындай кортеж, элитный машина болуп, ал болуп калган нерсе да, мындай социальный факт деп айтып коет, бирок аны салт деп эсептей албайбыз да. Анычы негизи же ошол эле ала качуу, ала качууну мурда зордук деп койчу. Эч качан мындай нерсе кыргыздар жок болчу да. Анын аты чындыгында анын аты зордук деген нерсе. Зордук деген бул насилие, изнасилование деген эле сөз да, башкача сөз менен айтканда. Анан ошону романтика кылып, ала качуу деген бул Ромео менен Джульетта эки үй бүлө сүйлөшө албай койду, Ромео менен Джульетта качып кетти чогуу. Ошо ала качуу. Мындай 4 жигит бир татынакай кызды машинеге салып, ошака апарып, ошону кыргыздын салты дегенде мен жиним келип кетет го, анткени ошо кылмыштын соучастник бүт эл болуп калып атат да. Ушундай салт элде болсо, анда биз баарыбыз ошо кылмыштын соучастниги болуп калып атабыз да. Негизи ушундай коом такыр эле мондай түшүп кеткенде, моралдык жагынан түшүп кеткенде элитадан башталчу да. Мисалы Чыңгыз хандын убагында сокровенное сказаниеда да бар, кишилер бири-биринен бирдемени уурдай алмайынча уктачу эмес дейт. Ошондой заманга чейин жетиптир да. Алкоголизм да пайда болуптур, укмуш ичти. Анан алар өзүнөн баштады. Элита, Чыңгыз хан болобу, хандар болобу өзүнөн баштаган да. Алар айткан, мейли биз эми бир айына 3 жолу эле ичели депчи, мисалы. Анан өзүлөрү ошондон баштады да. Анан мындай мелкий нерселерден ошентип баштаган. Бизде болсо, мисалы, ошол эле саясатчыларды карап көрсөк, мамлекет катары президентибиз кандай татынакай болбосо деле мамлекет катары мамлекеттин чиновниктерин карайт. Биякта мыйзам чиновник же мындай күчтүү элдер үчүн иштебесе, анан жөнөкөй адамдарды мисалы жөнөкөй нерселерге 4 жылга кесип салат же дагы бирдемеге, тигиге 7 жыл условно берип атса, күчтүү кишиге. Анан албетте мындай коомдо экижүздүүлүк пайда болуп, эч кандай мындай сөз болбойт. Ысырапколчулук мисалы маселеси ал деле мамлекеттен башталып атпайбы? Мисалы 90-жылдарды башталган ушу тойлорчу. Тигинин 100 жылдыгы, мунун 100 жылдыгы, канча койлор ошондо кетти да. Ошондон башталган мамлекеттик саясат катары ушу тойлор башталган да. Вот бияктан айтып атасыңар, мисалы, башкача айтайынчы. Мисалы ошол эле көчмөндөр оюну, тиги жер үйдөн алган 100 миллион 100 мектепке жумшала турган акча болчу дейт. Аны көчмөндөр айылына жумшап койгонбуз. Биякта деле ушундай үй бүлөдө карап көрсөкчү. Үй бүлөдө тойго жумшалып атат, окууга жумшалбай атат. Мына ушу үлгү катары болуп атат да. Үлгү катары бир нерсени айтып коюн, бир четинен ушундай жылдар, ушундай формалдуу нерселер абдан мамлекетти да бузат, маданиятты да буза турган нерселер да. Формалдуу болсочу. Мисалы, ошол эле Иранда 36-жылдан бери
араб маданиятына, исламга каршы мамлекеттик политика башталыптыр да. Ушу үлгү катары айтып коеюн. 36-жылдан баштап ислам дини биздики эмес, бул бизди чаап алган арабтар ошондо бизге ушу динди салып салган, тигиндей мындай, бул биздин динибиз эмес, биздин динибиз башка, биз Персия болбойбуз, Иран болобуз деп, ариец болобуз деп ушундай мамлекеттик маданият болуп атты. Бирок ага аралашкан коррупция, эки жүздүүлүк, формалдуулук болгон үчүн 79-жылы ошо исламга каршы мамлекеттик саясат болуп батса деле, мектептик программада деле мына биздин динибиз эмес болсо деле исламдык революция болду да. Эмне үчүн? Анткени мусулмандарда азыр исламды мындай кармай турган элдерде элитаныкы болобу же жөнөкөй нерсеники болобу, эң аз 5 мыйзамды алар кабыл алып атат да. Жалпы мыйзамдары болуп атат. Элитаныкы, жөнөкөй нерселеники. 5 жолу намаз, мындай сөздөр ушундай. Бизде элита менен жөнөкөй элдин эч кандай байланыш жок болуп атат да. Хотя бы 1-2 мыйзам болуш керек мындайчы. Элита деле ошону кабыл алсын, жөнөкөй кишилер деле ошону кабыл алганда, ошондо гана иштейт да, ушундай нерселерчи. Ошол эле Саудовский Арабия болобу же Кувейт болобу, алар исламда азыр жөн эле ошо жөнөкөй элди контроль кыла турган нерседей колдонуп атат да. Алар уже өзүлөр европейский платье кийип жүрөт, арак ичип жүрөт ачык эле. Ошол бирок элди ушинтип кармайт да, силер исламды кабыл алыш керек дегенде мындай деп эле, кара кийиниш керек, паранжа монтип машина айдабашыңар керек, аялдар деп эле. Ошондой эки жүздүүлүк мамлекетти да талкалайт, маданиятты да талкалайт. Ошондуктан ушу жылы биз ушундай тереңирээк караш керек да ушундай нерселерге, кантип биз жакшылыкты жасайбыз деп кайта жамандыкка келип калбаш үчүн. Кыргыздардын тарбия модели негизи барбы, жокпу? Бар болсо эмнеде? Мен ушул талкууга даярданып атып, бир да мындай мени мындай ынандырган бир да жоопту алган жокмун да, жана соц тармактарга ачык эле койдум бул суроону. Элдер сөз ар кайсысын айтып атат, бирок мындай кандайдыр бир концепция түрүндө эч бир жооп ала албай койдум да. Бул эмнени айткым келип атат? Мисалы бала кездеги эмелеримди алсам, эстей турган болсом, мисалы орустардын тарбиясы деп келгенде, мына аны өзүм деле жашоомдо көргөм, кошуна орус балдарды. Сөзсүз ар бирөөнүкү мопед же мотоциклы бар болуп, ошол мотоцикл менен отура берген кечке чейин. Аны чачып, кайра чогултуп, ачыгын айтсам, биз эмне кылып жүргөнүбүздү азыр дагы эле түшүнбөйм да. Мындай мектепке барып, жана бош портфель менен бүт сабактарга бир дептер дегендей, кайра кечинде келебиз, телевизор, тарбиянын орду таптакыр эле бош болуп жүрчү деп айтса болот да. Же башка мисал келтирелик, мына кошуналарыбыз, өзбектер, тажиктер, алардын тарбиялоо системасын да билебиз. Өз кичинекей үлүшүн эртеден кечке чейин, күн батканга чейин иштешет. Суусу жок, эчтекеси жок. Мындай кургак талды эле көкөртүп, андан бир мөмө түшүмдү алышат. Өздөрүн да багат, өлкөсүн да багат. Убагында кыргыздар кой бакпаса эле эмне бар бизде деги? Бүгүнкү күндө ушул биздин моделибиз, ушул биздин концепциябыз тарбиянын деп айта алабызбы, барбы? Мен ушул соц тармактарда сиз ушул суроону бергенде аябай ойлонуп калдым чын эле. Биз негизги тарбия бергенде көбүнчө энеден алат экенбиз да, анан ушул макал лакаптардан эле. Ошо кызды үйдө кыл жатпайт, келинди үйдө кыпын жатпайт деп эле, анан эртерээк тур,
анан мындай жөнөкөй эле сөздөр менен да ошол көрсө ошо тарбиянын мага болгон фундамент экен эле. Биздин үй бүлөдө бул билим алуу болгон, билим алуу. Эч күйөөгө тий деп да айтчу эмес. Бүгүн да бир Facebook'та пост окудум, аябай жакшы экен. Биздин үй бүлөдө да ошондой болгон да. Же жакшы келин болосуң, же жакшы камыр журуу деп да айткан эмес. Эң башкысы ошол мектепте аябай көп беш алып келиш керек эле да. Ошол аябай калыптанып калыптыр. Анан ошо билим эң акчага дагы кызыкчу эмеспиз. Ошол көрсө мен өзүм үчүн да жооп берейин. Мени ушул жашоодо аябай сактап келет да баардык нерседен. Себеби дегенде өзүңө гана ишенесиң, билимиңе гана ишенесиң, анан эч кандай бирөө жасап берет эле, же бирөөнүн акчасы мага керек эле, же деген жок да, ошо билим алуу, анан көп тил билүү. Анан бирок менин байкаганым, азыр биздин муунда аталар көбүнчө ошол тарбия берет. Тарбия берет эмес, мындай баласын жакшы карашат да, мага ошол жагат. Жана Эркиндик бульварына чыгып деле коляскаларын көтөрүп же баласын жана космопаркка алып барган деле аталар көбөйдү. Биз ошону көбөйтсөк, менимче жакшы. Анан көп балалыгым мен ошол Каракулжада тоодо өткөн. Ошо тайата тайнелердин ролу аябай чоң. Ошол кечинде отуруп свет жок, жомок айтып берет. Ошол модельди дагы биз сактап калышыбыз керек. Ошо байланыш чоң ата, чоң апа менен. Ошол аябай чоң. Менин кызым деле мисалы үчүн мага эч көңүл бурбайт. Мен жок болсом кайгырбайт дагы, эч мындай немеси жок да. Бирок чоң атасы же чоң апасы бир күн көрбөй калса, ошолордун тарбиясы эмнегедир жугумдуураак да. Мен чоң атам айтпадыбы, сен ошо башка нерсени айтып атасың, мен сени укпайм деп эле мени менен талаша берет. Анан көрсө ошол нерсе аябай керек экен. Анан сиздин сурооңузга жооп тапкан жокмун. Биздин модель, мисалы үчүн еврейлерди айтып калышат, аябай макташат, сен эң кыйынсың, эң жакшысың деп. Анан бизде бизде модель бар болуш керек, эл эмне дейт деген. Анан баарыбыз эле элдин балдарын карачы дегенчи. Анан биз баарыбыз эле ошол сөздү жаман көрүп атпайбызбы, элдин балдарына салыштырып депчи. Анан мен ойлонуп көрсөм, бул дагы аябай жакшы нерсе. Биз жакшылыкты издешибиз керек, себеби дегенде мотивация. Анан адам өзүн карап алдыга жулунушу керек да, бирдемени жасаш керек. Ошол коңшу балдан баласы Америкага кетти эле, мен дагы Америкага барам деген мындай алдыга умтулуу, бул жакшы нерсе, мотивация да. Бизде жанагы подмена ценности болуп атат да. Ошко барганда дагы апам азыр көп айтат. Карачы, мына үйдү аябай зыңгыратып салды. 2 этаж дейт. Анан апа ал каякта иштейт десем, бир чиновник да, прокуратурада иштейт же бажы кызматында. Анан айтып калам, апам эмнеге сиз ошону жакшы деп атасыз депчи. Анан аябай жаман нерсени айтып туруп эле, ошол аябай кыйын экен, карасаң кыйын дейт да. Анан мен айтам да, апа сиз аябай жаман нерсени жакшы деп алмаштырып атасыз. Мурда мындай эмес элеңиз десем, ошо коом өзгөрүп атат деп күлүп калат. Айылдарга барсаң, мектептерге бир аты жыты жок кишилердин аттары коюлган. Көчөлөргө жылкы союп туруп аттарды коюп алышкан. Балдары Ош базарында же болсо тиги Кулиев көчөсүндө арак сатып байышкан. Тушундагы талкууласак болот да. Мисалы биз жакта бир дегеле Кыргызстандын тарыхында аты жыты жок жаңы конуштарда коюлат да. Анан көрсө алар ошол көчөдөгүлөргө кичине жана Кытайдын белектеринен тарата калып, ушинтип ушул темадагы сүйлөшсөк болгудай. Кыргызда сөз жок тарбия модели болгон, сөз жок болгон. Бирок Кыргызда деген ошол эле еврейлердей же кытайлардай мындай жас түрүндө калтырган эмес. Көбүнчөсү оозеки тарбия, менин түшүнүгүм боюнча. Ошол эле Манаста намыскөйлүк, талаага таштап кетпе, тиги аял кишини кордобоо, бүт баары Манаста жашылып турат Манаста, мисалы. Анан көбүнчөсү ошол оозеки түрүндө болгон. Анан кеп азыр ошону мындай азыркы заманга ылайыктай алабызбы? Кайсы баалуулуктар, кайсы асыл нарктар бизде калыш керек? Жанагы жоокерчилик, намыскөйлүк, кайраттуулук, баягы улууга урмат, күчүгө зат деген нерсе, мына тарбиянын нерселери ушуларда. Мен бир окуяны айтып берейин. Мен кичинекей кезимде мен да жайлоого көп бардым. Анан журт которуп көчө берчүбүз да. Анан журт которуп атканда боз үйдү чечкенден кийин ошол жерде бизди балдарды колубузга шыпыргыларды, күрөктөрдү берип, анан журтту ошо тазалатчу да. Ошол кыктардын баарын төктүрүп, жанагы очоктогу гүлдөрдүн баарын жерге кастырып көмдүрчү. Анан деген боз үй турган жерди шыпырчу. Мен жаман таң кала берчүмүн да. Бул эртең шамал болот.
Анан казандарды, чоң казандарды же тулгаларды ташка корумдап коюшчу. Ошол университетти же болбосо тиги эч кандай бир чоң окуу жайларды бүтпөгөн эле кишилер ушуну жасачу. А мен таң калып, жештеп эмнеге мынтип атабыз? Бизден кийин башкалар көчүп келет бул жерге. Ошолорго биз татынакай жакшы жерди калтырышыбыз керек. Бул жерди чачып калтырсаң ыйманы жок кандай кишилер жашаган, журтка отурган деп кетишет. Ана мен андай этибар калчу эмесмин да, балдарга эмне биз ойногон келет, кошумча түйүшү келет да. Анан ошол кыргыздын өсүм жашоо салтында, анан биз баягы көчмөн эл болгондон кийин баягы кыргыздын башка элден айырмасы мындай жаратылышка, айванаттарга өзгөчө башкача бир жароокер мамиле болот эле. Ашыкча нерселерди атпай, бир немис бизде жанагы илбирстерди коргоо боюнча азыр бар жокпу билбейм, ондогон жылдар бою иштеди да, анан ошондон интервью алып барганда BBC декен да. Аябай таң калып айтканда, силерге эч ким экологиялык билимди берген эмес. Бирок силер ушундай жаныбарлар дүйнөсүнө жаратылышка өзгөчө башкача мамиле кылат экенсиңер. Мисалы үчүн браконьерство деген сөздү силерде которулбайт экен кыргызчага. Анткени силер эч качан мындай ашыкча нерсени аткан эмессиңер. Силер тем более жанагындай автоматтар менен кырган эмессиңер. Бирок тилекке каршы биз башка улуттардан үйрөндүк. Ачкөздүктү, баса калып жегенди бир губернатор айтты эле, кыргыз кызык экен депчи. Соңкөлдүн балык жебеген кыргыз Соңкөлдүн балыгын 3 жылда кырып салдыңар депчи. Эми экинчи нерсе, биз тарбияны жана коммунисттик тарбиянын кодекс коммунистическое воспитание деп эми аны мен жаман деп айта албайм. Анда деле ошол көп нерселер кыргыздын духуна, кыргыздын көз карашына туура келген нерселерди үйрөттү. Анан кийин глобалдык нерсе келгенден кийин адамдар дүйнөдөгү жакшы нерселерди үйрөнгүсү келгендери үйрөнүп атат. Айрыкча тияк бияка чыгып келген адамдар бул баланын мээсин башкача кылып, балага мотив берип чоңойтуш керектигин түшүнө баштады. Сен кыйынсың, сен генийсиң, сен азаматсың, сен деген деп. Анан ошол эми мындай могул кыргыздыкы модель деп мындай чакыйтып мындай дүйнөгө көргөзө ала турган эчтенкебиз жок. Бирок биз баягы Манастын ичинен жана биздин өткөн озек чыгармачылыктан сонун нерселерди, кыргыздын салтындагы жакшы нерселерди, могул нерселер бар. Баягы негизги өзөктүү нерселер кыргыздын өсүм жашоо турмушунда бар деп эсептейм да. Негизги маселе бул өз балдарын сүйүш керек да, негизи жакшы көрүш керек. Анткени биз абдан эле азыркы жаштардан айырмабыз бар. Мисалы, могул советтик муун, мен да советтик муунга өзүмдү кошомун. Бизди балким ошол эле роддомдон мындай бөлүп койгондо, кичинекей, ошондо эле башкача. Азыр роддомдогу иштеген аялдар айтып атат, азыркы муун такыр башкача дейт. Мисалы, ошол эле төрөлгөндө эле азыр мамасына же папасына мындай төшүнө жаткызып коет экен да. Биз мисалы моундай жөн эле обнимашки деп коет го, ошого даже бара албайбыз да, нормальночу. Азыркы муун башкача да буйруса. Ошо жакшы болуп атат да. Анан экинчиси, эркектер тарбияга киришиш керек да. Анткени советтер заманынан баштап эле аялга баарын жүктөп салдык да. Бир трудовой кодекс, семейный кодексти таап алдым, 68-жылы советтик заманындагы. Ошол жакта жүрөт, аял иштеш керек, тарбиялаш керек, анан тиги күйөөсүнүн эмесин, ата-энесин караш керек. Ишил бүт нерсени аялга жүктөп коюптур. Официально да, официалдуу мамлекеттик саясаттагы семейный кодекс ошондой болуп калыптыр да. Же мектепке ошол ролду берип коюп атабыз. Мектеп тарбияласын, ошоктон эме болсун деп. Негизи менимче мурда көчмөндөр, Султан агай жакшы айтып атат, жаратылыштан үлгү алганда, жаратылышта мындай көп нерселер бар да, мындай түрдүү нерселер. Ошондо анан нормальный деген сөз жок да. Мисалы, ошол эле айылдарда нормальный деген сөз бул батыштын
стандартынан келген да, ошол жактан мисалы ненормальный деп психбольницага отургузуп койчу да. Бизде кичине анча мынча мээси башкача болуп калса, жүрө берчи айыл дали жүрө берчи. Аны бул башкача тигиндей мындай дечү эмес да, нормальный деген сөз жок болчу да мындай. Ошондуктан жалпы мындай тарбиялоо мындай стандарт болбош керек да. Ар бир баланы өзгөчө караш керек. Менин балам өзгөчө болобу, орукчал болобу же бир аз жетпей атабы окуудан же башкача болуп турабы, бул мындан өтүп кетсе болот да. Бирок ошого эмне керек? Жалгыз гана сүйүү керек да. Баласын сүйсө кабыл алат. Сүйбөсө элдин балдарында эмне үчүн болбой атасың деп жемелей берет, бала деле байкуш өзүн жемелей берет, анан ошо менен тарбия деле болбой калат. Менин атым Жеңишгүл Тоголокова. Мен сиздердин барыңыздарга суроо бергим келип жатат да, маданияттуулук деген эмне? Маданияттуу адам кандай болуш керек? Кандай адамды биз маданияттуу адам дейбиз да азыркы күндө? Советтер Союзу учурунда маданияттуу адам мындай деген бир стандарт бар болчу да. Азыркы күндөгү маданияттуу адамдар кандай болуш керек? Маданияттуулук дегенди өзүң айткандай бир кандайдыр бир стандарт, анан бир образ же картинка, анан бир маданияттуулук дегенде ар ким ар кандай түшүнөт да. Менин оюм боюнча галстук тагынган, бою 1,75, аябай орусча, кыргызча, желательно англисче да билген, анан ушундай бир койкоюп машинеси бар, мындай стандарттуу көз алыбызга элестетип кетет да. Мындай ыймандуу, жайдары, аябай сулуу болбосо дагы сулуу чумак деп коет го. Ушундай бир билеми, бирок жакшы нерсе да, образ керек. Маданияттуулук дегенге образ керек. Ушундай зыңкыйган жакшы адам деп өзүбүз айтабыз го. Сүйлөгөндө орундуу, дайыма чыкыйып таза жүрөт деп. Кайра эле мен мисалга келтирейин. Мен айылым эми Кыргыздын кадимки эле айылы, баткак, ылай, кышы суук, жайы ысык, ушундай. Бир киши болот эле, өтүп кетти. Ушул кишини бүт эсимде да, апаларыбыз, башка эжелерибиз, башка аялдар аябай кеп кылышчу да. Согушка да барган киши. Түп-түз болуп басып жүрө берчү да. Анан ошо кезде баягы эсимде КПСС пьянствого каршы күрөш жарыялап, анткени ушул кыргыз айылдары текши арака бериле баштаган кез эле. 80 жылдардын аяк чейин болуш керек эле. Анан ошо киши мындай деп, маданияттуулугу мындай деп сүрөттөшөр эле да. Бул ишсе дагы түп-түз эч кимге тийишпей басып жүрө берет. Кулап калбайт, бирөөгө жаман айтпайт депчи. Анан биз ошону мындай стандарт, образец, үлгү катары карачу элек ошо кишиничи. Бирок мен кийин изилдеп көрсөм, мындай ошо киши үлгү боло алат экен да. Анткени ал өзүнүн өтүгүнөн бери тазалап, өзү тазалачу. Балам же аялым барып тазалап кой дечи эмес. Себеби мен бир эле көрүп байкагам. Анан өзүнүн өтүгүн чыкыйтып тазалап алып, анан басканда да, анан бирок бир кишини сөгүп, аябай жинне келсе да ушундай сабырдуулугун жоготпогон, согушка барса дагы мындай баш ордунда ушундай бир сабырдуу, анан мындай сөзмөр, анан келип кеткенде да бутун айылдарда билесиңер, 5 киши кирсе деген 5 саат кайра шыпырып отурчу элек го. Анан ошо киши келгенде ушунун баары эмет карап турат элек да. Эмнени айтайын деп атам да. Анан мен бул ар ким ар кандай элестете берет. Биз жанагы газеталар жөнүндө бекер айткан жокмун да. Окуу атып ушунчалык биздин надан болуп баратканыбызды, бири-бирибизге ушунчалык жана шыбаган деген сөз эми кадимки эле биздин кулагыбыз көнүп калган сөзгө айланганын. Анан мындай эми бири-бирибизди эле көтөрмөлөп эле сен кыйынсың, сен сулуусуң, сен жакшысың деп айтпасак дагычы. Ошол мен журналист катары айтып атам да, бир мээримдүү сөздөргө көбүрөөк айтып, туура сөздү бетке айтып, бийлиги болобу, бийлиги эмес болобу, анан баягы обончу болуп кетпей, бирок
чакыйтып бетке айтыпчы чындыкты. Бул кыргыздын өзүнүн менталитети, кулк мүнөзүндө бар нерсе. Көчмөндөрдүн кулк мүнөзүндө бар нерсе. Мындай бетке тарс ettирип айтып коймойчу. Ошону мындай сөзүн ыгы келген жерде айткан. Анан өзүнүн баягы баскан турган, өзүнүн баягы эмес тиги өзүнүн жеке турмушу дагы башкаларга үлгү боло ала турган. Эми андайлар сейрек болуп кетти. Баарыбыз жана ким айтты? 200-түү, 300-түү, 500-түүгө чейин болуп кеттик. Бирди сүйлөп башканы кылып, бирди жазып башканы кылып дегендей. Анан биз умтула турган образдар бар. Анан жакшынакай Кыргыздын балдар кыздары келатат. Тилекке каршы могу биздин муун бирөө күлдүрүп айтчу эле, бутубуз талтайып калды депчи. Же Советтер Союзунда эмес, же капитализмде эмес, башыбыз айланып калды. Ошо биз курактуу, бизден улуурактардын көбү ушул заманга көнө албай жүрүп өлүп кетишти. Чыдабай коюшту, жашайлы, адаптация боло албай калышты да. Анткени аларга башка тарбия берген, уурдаганды билишчү эмес. Барып эле мындай алып алганга колу барчу эмес. Ага кыргызчылыкта, советтик тарбияда жол берчү эмес да. Анан ошолор мындай могу заманга көнө албай эле, анан көбү ар кандай ооруга кабылып. Анан бирок мындай экен да, көктөм деген сөз бар, Көктөм, кардан кийин мындай көгөрүп, жакшы бир келатат азыр сонун балдарчы. 3-4 тилде сүйлөгөн, аябай татынакай, ошо батыштан дагы каяктан болсо да жакшы нерселерди алып келип, ошону кыргыз салты менен жуурулуштуруп айкаштыра ала турган, айкаштырган жакшынакай балдарыбыз келатат, кыздарыбыз келатат. Ою жакшы. Ушуга жараша дагы злоупотреблять этип, кыянатчылык кылып айтып ийинчи, жанагы мынтип ийишет да, мындай бир нерсе бар да, бул батыштын тарбиясын алып келген, анан бул тиги Германияда, бул Англиядан. Мен BBC-де 10 жыл иштеген киши катары айтайын. Ошол Англияда, Прагада, Германияда жүргөн биздин балдар, кыздар мояктагы ура, жарма патриотторго караганда 10 эсе патриот болушат. Ошолор отуруп алып күйүшөт, биз деген момундай балдарга момундай мамиле кылып, эмнеге кылбайбыз деп күйүшөт. Эмнеге биз балдарыбызды чоккуга чаап, сен малчы болосуң, сен киши деле болбой калдың деп айтабыз деп ыйлап келишет. Ошол менимче ушул глобалдык баягы башка дүйнөдөн жакшы нерселерди алып келген, бирок улуттук мындай кыргыздык түзүбүздү сактап калган, туура сүйлөгөн, туура жүргөн адамдар болот, сөз жок болот, куучубуз кур эмес деп ойлойм да, мындай оптимист бололучу. Биринчи суроо Айдайым. Мисалы ушул 2017-жылы иман жана маданият жылы деп белгиленбедиби? Президент кол койду, президенттин аппараты кол койду, атайын бир эмелер болду да, политтехнологдор болду, концептуалисттер, которые разрабатывали да это. Вот. Эми сиз мисалы кандай көрөсүз? Мисалы 2017-тин кайсы жылга аласыз дегенде бир 5-10 вариант болду да, кайсысын тандайсыз? Ошонун ичинен именно ушул иман жагын тандады да. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул приоритет туура тандалдыбы же туура эмес тандалдыбы? Бир сөз просто. Туура же туура эмес? Эң туура тандалды. Экинчи суроо. Азыр ушул маданият жылы белгиленгенде 2017-тин башында 2016 мындай болду да, обществодачы, биздин коомдо мындай болду. Мындай консервативно, традиционно настроен адамдар кабыл алышты. Жакшы болду, туура, бизге керек, анткени үчүн биздин адат салттарыбыз унутулуп барат, же болбосо жанакындай псевдо-традиционализм болот да, сиз айтып кеткен, ал туура бар. Туура эмес нерселер биздин адат салтка туура эмес келбеген, өзүнчө бир какой-то ярлык болуп калган да. Ошондой нерселер бар, буларды тоңтотуш керек, буларды эметиш керек. Эми суроо. Коомдо экинчи бир пайда болду да. Бул эмне болгон? Бул туура эмес. Президентке что делать нечего, чем заниматься этим, эти моралисты дегенчи. И эта группа либерально-демократическая. Только я проанализировал партии демократы и тому подобное, да, которые несут в себе либеральную идеологию, демократическую. Эмне себеби үчүн либерал-демократтар бул иманга эмеге каршы чыгышат. Просто бул туура эмес деген эмес, а именно мындай агрессия менен да мазактап чыгышат да. То есть нравственность, то есть эмнеге үчүн себеби ушул либеральный демократия светский сиз айтып кеткен батышта окуп келген адамдардын көбүнчөсү ушундай терс кабыл алып анан мазактап атышат да. Ушунчалык нравственностьти жаман көрөбү же кандай сиздин оюңча? Бул эле суроо менен эмес, азыр бийликке да каршы, оппозициясына да каршы, негизи өзү жашоосуна дагы мындай нааразылык
экономикалык жактан проблемалар бар, талкуулар көп да, эмне чыкпасын талкуулап жатып калышат. Анан бул феномен деп коет, ошо скаф деп атышпайбы? Бир нерсе чыкса эле аны аябай жамандап калышат. Бирөө мен ойлойм да, адамдын пендечилик го дейм. Азыр баарында ачсаң эле телефонуңда Facebook бар, Twitter бар, анан ар бир адам өзүнүн оюн жазгысы келет. Жана бул жаман эмес. Талкуулар боло берсин. Эч кандай немеси дагы жок да. Аларды негизи прогрессист деп койсо болот да. Прогресс үчүн да. Ошондуктан биздин любой эле салтыбызды артка тартуучу нерсен деп эсептейт да аларчы. Ошондуктан комсомолец болобу же либерал болобу эч кандай айырма жок да. Алар кыргыз үчүн жакшылык каалайт, бирок кыргызчылыкты жаман көрөт да. Ошондой нерсе бар да. Ошондой кишилердечи, анткени бул нерсе негизи абдан жакшы сөздөр болуп атат. Мисалы ошол Кадыр Маликов айтып кетти, азыркы мусулмандарда жолду жоготуп койдук деп атат да. Мисалы ошол эле мусулман улема болобу же дагы бирдеме болобу, лидерлер болобу, алар көрсөтө албай атат каяка баратабыз депчи. Биякта деле биз деле өзүбүздүн салтыбыз болобу же дагы бирдеме каяка баратабыз, ошону көрсөтө албай атабыз. Жалгыз гана азыркы жол батыштын жолу болуп атат. Ошону минимум бизге көрсөтүп коюп атат. Биз башка жолду таба албай атабыз. Исламдык дүйнө болобу же көчмөндүк дүйнө болобу азырынча биздин келечегибиздин мындай видение жок да. Ошондуктан либералдуу мындай биздин жарандарыбыз бул салттар керек жок, бул бизди артка тартат деп эле ошол эле комсомолецтер айтып аткан 20-жылдары айтып аткан комсомолецтердин сөзүн кайталап атат да. Марал районунан Түмөнбай, суроом Султан агай сизге. Анан азыркы учурда Кыргызстан эптен дагы көп бага ачылбай жатат. Анан экономикалык жактан да карыздарыбыз өсүп атат. Бирок ошого карабастан адеп, ыйман жана маданиятчылык деп жарыяладык да. Анан мунун муктаждыгы канчалык эле буга болгон. Анан ошол эле учурда мамлекет кандай саясат жүргүзсө туура болот бул жылда? Адамзат өзү мындай эки нерсеге таянат менин түшүнүгүм боюнча. Бир тарабында материалдык дүйнө, түшүнөсүң да. Экинчи тарабы бул духовный, руханий дүйнө. Материалдык нерсе мен Кыргызстанда калыптанып калды, ордуна келип калды, биз кылар күчүбүз жок калып анан ыйманга кайттык деп айтууга болбойт. Бирок могу биз сыяктуу азаптарды көрүп, көрүнгөндүн колунда жүрүп, көрүнгөндүн тепкисинде калып, анан кайсала ушундай элдер көнчөсүн өзүнүн мындай бир бутуна туруш үчүн өзүн мындай самочувствие деп коет го, өзүн мындай адам катары, улут катары сезиш үчүн көнчөсүн ички дүйнөсүн, ички байлыгын издей баштайт турбайбы? Анан ансыз ички жана башында айтпадымбы? Өзүнүн руханий, маданий бир эч кандай көрөнгөсү, дарамети жок эл, ал деген башканы ичип жеп коюп эле, мисалы ошол азыр мен айтам, мисалы мунай затка таянып чоңоюп өсүп атышпайбы? Анан кичине криз болуп калса, баары ээринен шыпырылып түшүп кала баштап кыйналып атышат, Анан кийин экономика тилекке каршы, бул эми узак сөз. Кыргызстан мындай батпайып кете турган мындай мунай зат, газ сыяктуу нерсеси жок. Кичине кыйналып, көз каранды болуп, диверсификациясы жок, бир эле өлкөдөн баарын алып, айла жок, ошонун мындай айдагында ошонун айтканын укканга аргасып болуп атат. Бул эми чындык. Экинчи ошол Кыргыздын жанагы былтыр тарых маданият дегенде ошо бийликтерби, ошо эксперттерби, эми эл жакшыларды эски сөзсүз менен айтканда ошолор көрдү да, мындай Кыргыздын бир духу, жигери бир ойгоно түшкөнүн, намысы ойгоно түшкөнүн билди да, анан ушул багытты кичине күчтөндүрөлү. Ал эми элдин жаман материалдык дүйнөдөн алаксытып анан баары ыйман деп кыйкырып калсын дегенден эмес. Ушундай бир ушул күчтү берели деген ой менен деп түшүндүм да. Анан мен мындай ойлонуп отуруп кайра кечирип койгула. Тамеки чекпейм, бирок эмне мындай болуп атат. Анан ушул
Возле блат беле, здесь была нефть беле, ушундай бир кино бар эмеспи ал америкалык. Ошол жанагы мунайзат чыгып, анан адамдар бири-бирин кырат го, кыянатчылык кылып. Анан ушу Кыргызга тетирсинче ушул мунайзат, газдын чыкпай калганы кайра Кыргыздын мындай алыска караганда бактысыбы деп да ойлоп кетем да. Бизге мындай тоолорду жакшы жаратылыштуу сууну берип койгону балким биздин бактыбызбы деп ойлоп кетем да. Биздин да күнүбүз чукулдап келатат окшойт. Могу климаттын жылысышында, жанагы нефтинин эпохасы бүтүп атканда, бүт Америка баш болуп мындай тетиги таза экономикага, таза энергетикага өтөлү деп аткандачы. Анан ар нерсенин өзүнүн убактысы бар. Батар түндүн атар таңы бар дейт. Дайым эле түн боло бербейт деп ойлойм да мына философиялык жактан. Ушуну эле ата бабаларыбыз бекер айтпаса керек деп. Анан менимче бул момунчалык талкуу болуп, момунтип баарыбыз ойлонуп, момунтип кысыл чекке болуп, момунтип суроолорго жооп бере албай, бирок баарыбыз бир нерсени издегибиз келип атканын өзү быйыл ушул маселе биздин моягында көкүрөгүбүздө тургандыгын көргөзүп атат. Монда элди мындай жигер ойгонуп кетип ушуну талкуу кылып атканын өзү, мына карачы, бизге кичинекей эле убакыт берди эле, биз жантан берип тынбай сүйлөп атабыз. Демек бул маселе бышып, коомчулуктун бир көйгөйүндө турган нерсе экен деп түшүнүп атам да. Рахмат. Албетте ыйман, тарбия, маданият абдан маанилүү, керектүү темалар. Биз аны билебиз. Айда дагы туура айтты. Өзгөчө соц тармактарда жарлык чыгары менен элдер жакшы эле мындай абдан бир курч сөздөрдү айтышты эле скафните деп. Эми аны деле түшүнсө болот. Анткени баягы эми соц тармактар деген бул эмне? Бул биз. Мен, Аида, силерсиңер. Бул деле бир чети мындай ишенбестик жөндөн жок пайда болбойт. Жана скепсис деп коет го. Анткени канча жылдардан бери мындай кооз сөздөрдү, убадаларды угуп атабыз. Ага ишенбей деле калдык. Мына ыйман жылын коелук. Буга чейин мына Назикбек биз үчүн статья жазып берди. Аны Центр KG деген сайттан окуй аласыңар. Жакында жана американский вариант менен Центр жакшы эстеп кетти. 2011 жылдан бери экономика жылы дагы болуптур, тарых жылы дагы болуптур. Эмне экономика сөзтүбү. Былтыр тарых жылы бүттү. Мына жана Үркүндүн 100 жылдыгы баарыбыз эле калып калбадыкпы? Эчтекени түшүнбөй эле мамилебиз кандай болот эми, тарыхта кандай жазылып калат деп. Ошон үчүн биздин баягы сындаганыбыздын максаты бир эле. Ошол баягы сөз бойдон калып калбасын, кандайдыр бир жыйынтыкка, натыйжага алып келсин. Мындай сапаттуу натыйжаларга. Маданият сөз керек, тарбия сөз керек, ыйман сөз керек. Ошонун аздыгынан биз кыйналып атпайбызбы? Мына аталары өздөрүнүн кыздарын зорлуктап атат. Өткөндө окудук, Жалал Абад жактабы 6 класстын окуучусу тиги мамасы миграцияда жүрөт деп ошондон асын мунуп алды. Бир четем куса болот, бир четем түшүнөбүз да. Өз жакшы көргөн энеси жанында болбосо эми баланы деле эч ким карабай калат. Ал өзү деле түшүнбөй калат. Биякта бушу жашоодо мен киммин, эмнеге келдим, кимге керегим бар деп ушундай нерселер менен көп иштебейбиз. Мына видеону баарыбыз көрдүк. Ресторандан чыгып атып, милициянын кызматкери өзү мушташ чыгарып атат. Жөн турган баланы чаап жиберип. Сотко жетти деп атат. Соц тармактардан кайра окуп атабыз. Өзү жаш бала болгон, лейтенант болгон менен атасы бир чоң экен. Сотто эчтеке баары бир болбойт деп. Эми баарыбыз албетте ата мекенибизди сүйүшүбүз керек. Баарыбыз жаратман болушубуз керек. Өзгө пайда алып келиш үчүн, коомчулукка, өлкөнү өнүктүрүш үчүн. Эми бирок негизги ушул 3 нерсе келип туруп бир жөнөкөй кыска түшүнүк менен айтса болот. Адам бактылуу болуш керек. Ар бирибиз, ар бир жеке адам бактылуу болуп, ушул баягы
эмнеге келдим, эмнеге жаралдым ушул дүйнөгө, өзүмдүн жашоомдун программасын аткардымбы? Акыры келип ушул дүйнөдөн кетип атканда эч ким мындай аябагандай болуп, жакшы жашадым, абдан жакшы жашоо болду деген абалга келгенде, демек биз ушул бүт максаттарды аткардык, бүтүрдүк деп койсок болот. Сизге рахмат. Анда кофе брейк.